Алдыда боло турган саммитке 11 мамлекеттин башчысы келет. Алар Орусия, Казакстан, Кытай, Таджикстан, Өзбекстан, Индия жана Пакистандын башчылары. Мындан сырткары байкоочу мамлекеттерден Оғанстан, Беларусь, Иран жана Монголиянын президенттери да өлкө төрагалык кылган жыйынга катышат. Дүйнөнүн жарымын бириктирген ири державалардын башы кошулган жыйынга бул жолу Кыргызстандын төрагалык кылышы көптү үмүттөндүрөт. Серепчилер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкө маңыздуу маселелерди көтөрсө болоорун айтышат. Шанхайская организация сотрудничества. Шанхай кызматташтыгына кирген өлкөлөрдүн уюму чындыгында маанилүү маселелерди биргеликте талкуулаганга ири аянтча. Аны колдонуу менен ар бир мамлекет өзүн өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Жыйынды өткөрүү менен анын өнүгүүсүнө дагы көптөгөн жарандар кызыгып, уюмдун форматы кеңейе баштайт. Бул биз үчүн абдан керектүү жыйынтык. Подумать над тем, что Алдыдагы жыйындын күнгөй тескейин талкуулаган серепчилер терроризмге каршы бирдиктүү глобалдык фронт түзүү зарылдыгын жана уюмга мүчө өлкөлөрдүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Евразия экономикалык биримдигинин алкагында бирге иш алып бара турган багыттарын карады. Анда дагы эле аймактык коопсуздук көпчүлүктүн көңүлүн бура турган өзөктүү маселе бойдон турары айтылды. ШКУ биринчи ачылып атканда, уюштурулуп атканда, бул как раз регионалдык коопсуздук маселелер боюнча уюштурулуп аткан. Аны караганда Кыргызстандын мында жеткинчиликтери жакшы бар. Мисалы 2003 жылы дүйнө тарыхы боюнча биринчи жолу Кыргыз-Кытай аскердик маршругу Кыргызстанда алып барылган, өткөзүлгөн. Анан ошол маршрутун стандарттагандай болду деп эле. Азыр ушул ШКУнун ичинде жыл сайын аскердик маршрут болуп атканда, азыр ошо биз ушу үлгү болгонбуз да. Жыйында 1996 жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маселеси да көтөрүлөт. ШКУда 6 миллион калкы бар Кыргызстан, Кытай, Индия сыяктуу миллиарддаган элди баккан өлкөлөр менен бирдей укукка ээ болуп, орчундуу көйгөйлөрдү ортого салганы чоң жетишкендик. Эгерде аны туура пайдаланса, өлкөнүн өнүгүүсүнө зор мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Кытай менен мамилени жакшыраак түзсөк, ушу биз экономика жагынан деген бат эле өнүгүп кетебиз. Анан коркпош керек. Кытай экспансия кылат, анан тиңдей кылат, мындай кылат деп. Ал өзүбүздүн колубузда, өзүбүз коррупционер болбосок, биз бат эле өнүгүп кетебиз. Серепчилер уюмдагы 4 багыттан сырткары медицина, билим берүү, маданият, спорт жана жаштар багытында да тыгыз кызматташса, уюмдун аброю кеңейип, келечекте Евросоюз сыяктуу бюджети кенен уюмдардын катарына кирип, өз саясатын дүйнөгө жайылтууга жол ачылмак дешет. Элиза Нурматова, Жолболду Байсаев, Ош Перим жаңылыктары.